Кечээ 31-октябрда Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров кызматынан алынып, анын ордуна Айбек Жумушалиев дайындалды. Мындай кадр саясатындагы туруксуздук маселеси биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Негизи эле өлкө өнүгүшү үчүн кадр саясатындагы туруктуулук сакталышы керекпи? Же ушундай орун алмаштыруулар, жаңы дайындоолор туура эле жүрүп жатабы? Бул тууралуу жогорку кеңештин пикирин сурап көрмөкчүбүз. Эми чындыгын айтканда мен деле кечээ соцсеттен уктум, көрдүм. Кечээ күнү кадрдык өзгөрүү болуптур. Анан эми азыркы күндө мен мындай толук комментарий бере албайм, себеби эми азыр биз президенттик башкаруудабыз. Урматтуу ажыбыз эми өзүнүн командасы менен, өзүнүн эксперттери менен кеңешип, кайсы бир деңгээлде анализ кылып туруп анан койгон болуш керек деп ойлойм. Жеке көз карашыңызда мэр кандай иштеп атат эле? Жеке көз карашымда эми биринчи кезекте азыркы могул жаңы келген мэр боюнча айта турган болсок, ал киши убагында мэр болуп турганда бир топ алгылыктуу иштерди жасаган, күчтүү кадр деп билем. Ошонун негизинде АЖОдагы өзүнүн администрациясына кабыл алган болсо керек деп ойлойм. Ал эми кеткен мэр боюнча эми такыр эле иш болбоду дегенден алысмын. Эми сөзсүз кыймыл болгон жерде кемчилик болот экен, кемчиликтери дагы болду. И ошондой эле бир алдыңкы жетишкендиктерге дагы жетишти. Ар бир мэр болобу же башка жетекчи болобу өзүнүн ордунда, өзүнүн убагында кайсы бир деңгээлде ийгиликтүү иштерди жасады. Мэрлер эми азыркы мурда иштеген мэр абдан жакшы иштеп аткан. Эми бул эми президенттин өзүнүн саясий чечими, азыркы жаңы келген мэр андан да жакшы иштейт деген ишеничтебиз. Негизи эле улам эле ошо кадрдык алмашууларга кандай баа берет элеңиз? Эми ал кадрдык маселелер боюнча биз эми комментарий бере албайбыз. Ал эми президентибиздин өзүнүн чечими. Мэрлердин алмашуусу боюнча эми алга биз киришпейбиз, билесиздер. Аны биз чечпейбиз. Биз чечим чыгарбайбыз. Эмне себептен кетти? Депутаттык пикир, депутаттык байкоо катары. Эми биз суроо беребиз, сөзсүз түрдө келгенде эмне себеп болду? Бир дагы мэр болобу, жөнөкөй кызматкер болобу? Бир эгерде кемчилиги болбосо аны иштен кетирүү үчүн ал туура эмес. Бирдемкеси бардыр, бир кемчилиги бардыр, ошон үчүн кеткендир. Аны эми убакыт келгенде биз сурообузду беребиз. Эмне себептен? Анан жаңы мэр келди, анын планы кандай? Ошо шаарыбызды кантип өзгөртөт? Ал боюнча сөзсүз биз сурообузду беребиз. Жумушалиев ал жакшы билет болуш керек бул маселени аягына чыгарат деп ишенем. Эми мен шаардын 1/4 бөлүгүнүн депутаты катары именно ошол мусор полигон маселеси боюнча абдан да кап болуп жүргөм да. Буну баштап эми аягына чыгарам деген мэр жакшы ишти баштады да. Канча мэрлерибиз алмашып кетти, ошону бүтүрөт го деп мындай чоң ишеним болчу. Аягына почти чыктык деп мага эми мэрия чалсам ошентип айтышты. Бирок Айбек мырза аягына чыгарат деп мен ишенгем керек да. Кадр саясатында туруктуулук маселеси боюнча оюңуз кандай? Кыргызстанда ар бир революция сайын 2-3 жылдай ушундай бир кадровый чехарда десем жаңылбайт болуш керек боло берет экен да. Мына 2005-ти алсак, 2010-ду алсак, азыр 2020-ны алсак, ошол бир какой-то период туруктуулукка чейин бир период 2-3 жылда период өтөт экен да. Эми бул аягына чыгып бизде бир стабилдүүлүк келсе экен деп депутаттар дагы анткени аткаруучу бийликтен бирөөсүнө суроо берген, анын аягына ошол сөзүнүн аягына чыкпай калатат да, ишинин аягына чыкпай калатат да. Ошол жагы токтолсо болмок да. Анткени стабилдүүлүк бул экономикага бир чоң мындай гарант сыяктуу. Анысы эле ковидтен кийин канча маселелер көтөрүлүп атат. Ошол жактан өкмөттө бир мындай бир иретке түшүп алса жакшы болмок деп ойлойм да. Рахмат. Анга эч нерсе деп комментарий бере албайм аны. Негизи эле орун алмашуудан сум өзгөрөбү? Буга чейин деле мэрлер бир канча жолу алмашкан. Эми өзгөрүп калышы мүмкүн. Бирок өзгөрүп калсын деген ниеттебиз. Туурабы? Ошондойго. Мэр кандай иштеп атты эле буга чейин? Мэр жакшы иштеп аткан. Кудай буюрса азыркы келген мэр андан дагы жакшы иштейт деген ишеничтебиз.